Шаршембі күні Дастан корпорациясы Бишкекте Рособоронэкспорт деген орусиялық ишканаменен келишим түзүп, аскери флотко, Россиян аскери флотуна 54 модуль жасап бермек болду. Анын жалпы баасы 459 миллион сом экен, же 5,5 миллион долларга барабар. Акыркы мезгилде мындай завод мына жабылат, мына же сатылат деп келген, эми болсо кайра жанданышы мүмкүн. Советтик мезгилде Дастанда шквал деген торпедалар чыкчу, аларды Ысык көлдө сыначу. Советтик мезгилде ал шквал деген торпедалардын сыры үчүн көптөгөн чет өлкөлүк тыңчылар келип жүргөн Кыргызстанга дагы. Алардын бирөө Эдмонд Поуп Москвада кармалып 2000 жылы соттолуп 20 жылга кесилген. Бирок америкалык тараптын суранычы менен ошол 2000 жыл жаңы эле президент болуп шайланган Владимир Путин Эдмонд Поупка ырайым берген. Эми Дастан корпорациясы башка ишканалар менен, башка мамлекеттер менен дагы жаңы келишимдерди түзсө, аны менен Кыргызстандын өндүрүшү кайрадан жанданышы мүмкүн. Акыркы жылдарда Дастанда идиш аяк да чарылып калган.